Bu nasıl деген, bu домкрат. Эту машину не просто привезли, а их нужно использовать. Мен көрішке егер жақсы болса, қолдау тұрған болса, ендігісін дағыналығына, көбейткілеу бұларға. Бишкектеги эски аянтта мына ушундай өзгөчө кырдаалдар министрлигине жаңы сатылып алынган атайын техникалар каз-катар тизилип турган учуру президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде мамлекеттик бюджеттен 35 миллион сомго өзгөчө кырдаалдар министрлигине кезектеги жаңы техникалар сатылып алынды. Бул техникалар табигый жана техногендик кырсыктарда өтө пайдасы тиет. Техникаларды тапшыруу аземине министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажыкеев катышууда. Мындан ары өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери апаат болгон жерде түнкүсүн электр энергиясы жок шартта да ыкчам куткаруу иштерин жүргүзө алышат. Бул үчүн атайын күн энергиясы, дизелдик күйүүчү май менен иштей турган жарык бергичтер, темир кескичтер жана башка авариялык куткаруу шаймандарынын топтому алынган. Бул домкрат деген Алматыранын домкраты керектүү да, булук керектүү да, эң керектүү нерсе ушул да. Базыгы жаңа бар. Домкрат тастап кое турган. Ооба. Бул өзү домкрат. Пневма менен иштейт. Пневма домкрат. Адам кысылып калганда коюп эле, неме кылса жандырып. Машиналардын ортосуна, шаймандардын ортосуна тага коюп эле, анан кийин ол жактан воздух берсе, онда эме болот. Көйүп чыгат. Шариктей болот. Тоодон куткаруу жабдыктары мында флисовый мембранный куртка, шим, бүт, гетраларынан бери обувьтарда горный атайын биякта азыр 4 образец катары көргөзүп атабыз. А так негизи 10 кишилик комплект. Ал эми талаа шартында күнү-түнү куткаруу иштерин жүргүзгөн кызматкерлер үчүн атайын үйлөнмө чатырлар алынып, керектүү эмеректер менен жабдылган. Аны менен катар өзгөчө кырдаалдын кесепеттерин жоюуда штабка керектелүүчү компьютердик техникалар, видео камералар, спутниктик байланыш каражаттары, дрондор да сатылып алынган. Жүк ташуучу дрондор бар. Жүк ташуучу дрондорду биз ошол жериндеги жабыркаган жарандарга ар кандай медикаменттерди, байланыш каражаттарын биринчи суу, тамак аш мисалга жеткиргенге колдонобуз. Бүгүнкү күндө ошол өзгөчө кырдаалдар министрлигинде ошол тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Объем большой. Такая машина впервые к нам в нашу страну поступает. Значит, мы должны уметь управлять этими машинами. Понимаете, у нас специально подготовленные водители должны быть. Жүк көтөрүмдүүлүгү 30 тонналык татаал шарттарда иштөөгө ылайыкталган 10 карьердик жүк ташуучу унаа, 10 тез жардам унаасы, 4 пикап авариялык куткаруу унаасы, 5 тонна суу жана 500 литр көөк бата турчу Исузу 4 өрт өчүрүүчү унаасы. Ошондой эле өлкөбүзгө алгачкы ирет Туркия мамлекетинен суучулдардын тереңдикте коопсуз иштөөсүнө шарт түзүп берген 1 комплект бара камерада тапшырылды. Бул камера суучулдарыбыздын өмүрүнө, ден соолугуна эң керектүү жабдык экенин жакшы билесиздер. Өзүңүздөр билесиздер, ысык көл берметибизди адамдын буту басып киргенден тартып тазалана элек болчу. Көлдүн эң терең жери 668 метр экендигин билесиздер. Бул бара камералар менен жээкке жакын бардык аймактарды тазалоого мүмкүндүк болот. Мындай техникалык колдоолор куткаруучуларга бир кыйла дем күч берип, күчүрмөн даярдыкта болуп, ар дайым апааттын алдын алууга, элибиздин коопсуз жашоосу үчүн шарт түзөрүнө ишенебиз. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев мамлекет тарабынан сатылып алынган ар бир техникага аяр мамиле жасоо керектигин эскертти. Ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигине өлкөдө катталган жер титирөөдөн улам тийиштүү чараларды күчөтүү тапшырмасы жүктөлдү. МЧСке тапшырма жакында жер титиреди. Бишкектен 4,5 балга чейин жеткени белгилүү. Санариптин жардамы аркылуу Android платформасында уюлдук телефондорго 1 минутта эрте билдирүүлөр келип, көп кабаттуу үйлөрдө жашаган жарандардын тышка чыгуусуна мүмкүн болду. Бирок ошол эле учурда iPhone сыяктуу акыркы үлгүдөгү телефондорго билдирүүлөр келген жок. Ошондуктан МЧСтин санариптик кызматы жасалма интеллекттин бардык мүмкүнчүлүктөрү Кыргызстанда иштеп турушу үчүн тиешелүү компаниялар менен иштер жүргүзөсүздөр деген ойдомун. Белгилей кетсек, өзгөчө кырдаалдар министрлиги соңку 3 жылда 700дөн ашуун заманбап техника менен камсыз болгон. Бүгүн дагы 28 техника министрликке тапшырылды.
Сиздер көрүп жаткан бул техника өзгөчө кырдаалдар министрлигине жаңы сатып алынган 54 метрден турган заманбап шаты. Бул шатынын өзгөчөлүгү көп функциялуу. Буга чейинки шатылар 50 метрге чейин гана болуп, бир гана өрт өчүрүү кызматтарында колдонулса, бул техника бир эле учурда өрт өчүрүү жана адамдарды эвакуация кылуу мүмкүнчүлүгүнө дагы Албетте мындай техникалардын болгондугу Кыргызстандагы жарандарыбыздын коопсуздугун дагы да болсо жогорку деңгээлде камсыз кылат. Гүлдана Момунова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион телеканалы, Бишкек шаары.